Жазуучу Султан Раев. Топурак. Аңгеме. Мурат апасынын акыркы сөзүн укпай калды. Алыскы Швецияда иш сапар менен жүргөн. Мурат узак жолго сапар тартар алдында Ошко келип апасынын жанында көпкө отурган. Жарым жылдан бери төшөктө узак жатып калган апасынын акыбалы күндөн күнгө оорлоп, өңү өчүп, куп-куу тартып, жаак эти шылынып түштү. Кумсарган жүзүндө тирүүлүктүн изи өчүп бараткандай сезилди. Иреңи суз, ара чоло эриндери бүлк-бүлк этет. Ичинде жылаандай уюп жаткан оорунун зардабы жанын жан алдырбай катуу иштен бурап, эртелиге чоң тотуп чыгат. Дүйнөсү чаркайланган кемпирди ажал тушап, сары чырмоктой жабышты. Көзүн жумса эле көргөн актыгы шүдүрүмдөй кулап, жумулган көздүн карегине уюлгуйт. Алпырушкан өмүр булуттай ыйлап, узун түш жаадында көз жаштай кулап, өткүн мисал төгүп өттү. Ушул аралыкта шамалдай сапырган буулуккан ойлору асылып турат. Күн алыс сайган ийнеда дене чыйралтып, демине дем коша албады. Мурат апасынын колун кармады. Узун арык манжалардын сүлү качканын сезди ал. Жарым жылдан бери апасынын денесинде тирүүлүк менен өлүмдүн кармашы жүрүп келет. Керебетке жабышкан денеси оңой менен оңдурбай калды сыягы. Күн алыс 3 маал сайылган ийне жан кашайткан ооруну бир азга тыным алдырат да, кайрадан эле түн бою онтотуп чыгат. Таң эрте келген дарыгер да апасын айланчыктап отурган кыздарына, алыска сапар улап жаткан Муратка кеп ачыгын айткан. Ашып барса 2 жумалык өмүрү калды деп. Бул сөздү укканда ортончу карындашы зиркире ыйлап жиберген. Ал да алыста. Үй бүлөсү менен Орусияга иш артынан кетип, апасынын оор абалына чыдабай баарын таштап, бир жумадан бери ушерде. Апасынын кашында. Бүтпөгөн бу жашоонун арманына, көрүү каттын айынан алыстап өтүп жаткан турмушуна кейип, жаныңдан чыкпай жатсам гана дегендей өксүп, утуру үн кырып ыйлап алат. Азырда доктурдун айтканы кейишке түшүрдү. Ачуу ыйлатты. Кыз киши эниге жакын болорун Мурат сезип турду. Ыйы жаныңды эзет. Эркек киши жүрөгү мерезирээк болобу, апасынын бу акыбалына жан үрөп кейине албай, түк үйрүлүп түшө албады. Апасы уул кыз арасынан Муратты айрыкча жакшы көрөр эле. Балким эркек балага болгон мамиле ушундайбы? Кайран апасы ага бир башка жанын чабып, үйгө келген сайын садагаң болоюн деген сөзүн оозунан түшпөйт эле. Ага аспейт мамиле кылар эле. Мурат 50ден ашса да энеге баягыдай эле баладай сезилчүбү, же уулдун орду кыздардан башкабы? Апасы бойлуу, сөөк сактуу аял эле. Эстесе, апасынын буга дейри ооруганын, жаны жер тартып бүк түшүп жатып калганын эстей албады. Апасы тиричиликке тың аял эле. Өткөн күндөр дем күчүн уурдап, төшөктө чүкөдөй кемпир жатты. Бу кемпир жашында ургачынын өңдүүсү, кебетеси келишкен ажарлуу жан эле. Анын баары какымдай учуп, калтардай кара чачтарын бубак басып, кенептей куп-ку, көзүндө жарыгы жок. Мурдагы жолу келгенде апасы алдаганча тың, сөзгө чыйраак, алган эмес ал акыбал сурап, кыйла тирик көрүнгөн. Азыркыдан бир аз алдуураак эле. Тили чалыштабай күрмөөгө келип, кеп сөзгө жарап турган. Кандайсың садагаң болоюнум? Бала чакаң тынчпы? Аялың демдүүбү? Деп шыпшына алсыз сүйлөгөн. Бусам апасы уймуюз тартып отурган кыздарына кайрылып, силер бир азга эшикке чыгып тура тургула, агаңарга айтар кем бар, дегендей ишарат берген. Кыздар да бу сөзгө такат бербей, ордунан козголуп сыртка чыгышты. Бөлмөдө экөө калды. Апасынын арык колдору уулунун колун кармады. Кармады да деми сууп бараткан оозуна уулунун колун жакындатып,
жансыз эриндери менен жыттап акырын өптү. Кургак өптү. Ал апасынын самайынан жыттап, колу менен аппак чачтарынан сылап, энесинин бырыштуу маңдайынан сүйдү. Эне уулунун колун бекем, алсыз, тамыры ташына тепкен ичке манжалары менен кысып, кургак эриндери менен Мураттын колун өптү. Кусалуу өптү. Ушул саам эненин көзүнөн сымаптай жаш баш бакты. Көз кудугу эбак кургап калган апасы бу жылтыр жашты жан тамырынан сыгып чыккандай болду. Эки сымаптай көз жашы уулуна болгон бүткүл энелик кусасын төгүп ийгендей көрүндү ага. Апасы үн чыгарбай, ичинен койгул көзүнөн жаш чыгарбай кыйналып ыйлады. Денеси да бүлк эткен жок. Үнсүз ыйлады. Уулунун көзүнөн каканактаган жаш каректен бери сыртка чыга албай койду. Экөө бир паска уюп калды. Эне көз караш менен сүйлөдү. Уулунун не деп айтар сөзү оозунан учуп сайсөөгө сыздап ийди. Энеси бир-эки сөз айтууга күчүн жыйнады. Кудайга ыраазымын. Өлбөстүн күнүн көрүп, өчпөстүн отун жактым. Баарына кайылмын. Баарына ыраазымын. Кемпирдин үнү алсыз кысылды. Мен жаратканыма керек болуп калдым окшойт. Апасы бу тарткылыкка моюн сунгандай мусапыр кейиптенди. Мобо, кемпир муштумдай башын өйдө жакка карай буруп, жаздыктын алдын кара. Сага аманатым бар эле, деди. Кемпир бир аз башын көтөргөнгө аракет жасады. Ал колун жаздыктын алдына салды. Колуна кичинекей калтача урунду. Ал калтачаны алды. Ичин ач, деди кемпир. Ал калтачанын жибин тартып оозун ачты. Бу калтачада алакандай топурак экен. Топурак? Ал бул сөздү билдирбей кайрып алды. Бул топуракты, деди кемпир дармансыз. Бир ай мурда Алайга Кабылан көлгө барганда алып келгем, деди апасы. Ата конушумдун топурагы, уулум. Жаман айтпай жакшы жок. Ичер сум түгөнүп, кокус ары бурулуп кетсем, жайыма ушул бир уч топуракты таштап кой, деди кысылган үн менен. Бул ата конуштун топурагы. Өлгөндү топурак суутат, уулум. Калтачадагы топуракты ал бекем кармап, акырын жыттап да көргөн. Ал бу топурактан жытты да апасы не себептен калтага бекемдеп салып алганын түшүнбөдү. Көзү али тирүүсүндө эле о дүйнө камданып алганын түшүнбөдү. Мурат апасынын кашында көгүмгө дейре отурду. Топуракты плашынын оң чөнтөгүнө салып, апасынын көңүлүн көтөрөйүн дедиби, орунсуз тамашалашты. Апа, мен келгиче өлбөй тур, деди. Кемпир акырын шымшынды. Жагы Кудайдан балам. Өткөн өмүр өчкөн от. Өзүң аман эсен барып кел, деди да арык колун алакан жаза көтөрүп бата кылды. Үнсүз «Амин» деп бата берди. Мурат апасы менен коштошту да өңү көгүлтүр тартып бараткан апасын дагы бир ирет теше тиктеп алды. Эне бала үнсүздүккө арбалган көз караш менен акыркы жолу жүз чайып турганын сезип турса да, аны билдирбегенге аракет кылды. Оюнун түбү от болуп турду. Үмүт, көрүмүт ушул. Кемпир акырын гана макул дегендей жансыз эйик какты. Мурат негедир бир уч топуракты өзү менен кошо Бишкекке алып кеткен. Ал алыста жүргөндө таң эрте апасынын үзүлгөнүн укту. Аны да Муратка аялы кабарлады. Аялы менен кыска гана сүйлөштү да түз Стокгольмдон Москвага, Москвадан Ошко учаарын айтты. Келинчеги Бишкектен Ошко карай жол алмак болду. Алыста жүргөн балдары жетип келсин деген тейде апасынын сөөгөн бир күн кармады. Мурат кеч иңир аралаш тээ жердин бир бурчунан Кара Сууга жетип келди. Россияда жүргөн бир туугандары да бу жерде экен. Карындаштарынын үнү кулак тундуруп,
"Apa, canım apa" деп азалуу да, кайгылуу да чыгып, армандуу ыйлап жатты. Кичинекей карындашы кошок кошуп апасын жоктойт. Анын үнү баарынан бийик чыгып жатты. Мурат апасынын сөөгү жаткан боз үйгө киргенде, сөөк башындагы карындаштарынын ыйы күчөдү. Апасы жаткан керебетке тизелеп кулады. Колу менен апасынын жансыз жасатын кыса кармап, өнө бою титиреп кетти. Ыйы кургаак чыкты. Көзүнөн жашы качып турду. Бу жердегилердин бирөө апасынын жүзүн ачты. Көзү жумулган, улуу уйкуга кеткен апасынын жүзү ага ажарлуу тартылды. Ошо жүзүндөгү ажары улуу уйку баскан ааламга апасын жетелеп баратты. Апасынын уртунда өлүмгө баш урган белгисиздик турду. Эркек үнсүз иштен сыздайт. Көзүнө жаш, көмөкөйүнө өкүрүк келбей буулугуп турду Мурат. Өкүрө албай, үнү буулугуп, дене боюн карактаган бир күч, кайгы касірети анын ичиндеги ириңин жара албай турду. Таң ырта апасын жерге берерде, баягы калтачадагы топурак жадына келди. Апасынын аманаты. Суук кабардуугары менен көңүлүнөн баары көтөрүлүп кетиптир. Кече түнү аялына айтып койсо, ал деле ошол калтачаны ала келмек. Апасынын сөөгүн түшкө барып чыгарат. Ал шаарда калган 10 жашар кызына телефон чалды. Шаарда өсүп калган кызына эжелеп атуу араң түшүндүрдү. Калтачага салынган топуракты ал жумушчу столунун ылдыйкы кутучасына салган эле. Кызы араң тапты. "Папа, а что делать с этой глиной? Это же глина", деди кызы. Ушу күнү таң эртең шопуру да учмак бул жака. Ал шопуруна телефон чалды да, үйүнө барса кызы ага бирдемке берерин айтты. Эмне экенин эжелеп түшүндүрбөдү. Аны сөзсүз ала кел, деди кызга. Түш жамалаш шопуру жетип келди. Апасын сууга алып жаназасы окулду. Сөөктү эркектер желкеге алаары менен кыздардын ыйы катуу чыкты. Бу ый бир тууган карындаштарынын ыйы. Көпчүлүк сөөктү желкеге көтөрүп мазарды карай бет алды. Мурат айылдын көрүстөнүнө жетер жеткиче апасынын сөөгү коюлган табытты көтөрүп барды. Желкесинен түшүрбөдү. Эч ким менен алмашкан да жок. Куран окулуп, сөөктү көргө койду. Эң оболу ал баягы калтачадагы топуракты жайга салды. Салаардын алдында алаканындагы топуракты баягы апасын сыга кучактап, жытын искегендей топуракты жыттады. Топурактын жытын эми сезди ал. Бу топуракта апасынын жыты бардай сезилди. Ал биринчи жолу топурактын жытын сезди. Топурак апасы жыттанды. Жайга топурак сала баштады. Колу менен жаңы эле казылган жайдын топурагынан да ууштап алып, сөөк жаткан казанакка таштады. Шиленген топурак жайга толуп чыкты. Уулу эми түшүндү. Көрсө апасы ата конуштун ыйык топурагын койнуна кысып жатайын деген тура. Мурат апасынын "Топурак сенден буйурсун, уулум" деген абалкы сөзүнүн маанисин эми болголоду. Апасынын өткөнүнө жылайланды. Турмуш өз нугу менен өтүп жатты. Бу сапар ал иш менен Жапонияга келди. Күнчыгыш өлкөсүндөгү бир жума көз ачып жумгуча учкан куштай зымырап өтүп кетти. Жапонияны кандай элестетсе ошондой эле экен. А бирок өз көзү менен көргөндө ал ойлонгондон да бул өлкө башкача таасир калтырды. Кетер күнү Токиодон 200 чакырымдай алыс турган ыйык Фудзи тоосуна барып келүүнү чечти. Бу тоо тууралуу көп уккан, көп окуган атактуу жапон сүрөтчүсү Катсусика Хокусайдын Фудзинин 36 көрүнүшү сүрөттүрмөгү жөнүндө эчен ирет окубады эле. Сүрөтчүнүн бу ыйык тоого болгон сүйүүсү түбөлүктүүлүк символундай көрүнөр эле. Те алыстан Фудзи апасы койнуна ыйык топурагын кысып жаткан алай тоолоруна окшоп кетти. Фудзини жапондор ыйык тоо катары таберик тутат. Ушул тоого зыяратка келген ар бир жапон көкүрөктөгү сырын төгүп, арманын арылтып, жакшылык ниетин байытып кетет. Хокусай Фудзинин туш тарабынан тарткандай эле
Бу тоону кай жагынан караба улуу сырды катып жаткан купуя дүйнөгө окшойт. Таң эрте жапондор Фудзиден күндү тосот. Уясынан чыккан алоо күн Фудзиден көтөрүлүп батышка карай жол улап кетет. Анын жолу бийик тоолуу, ак кар көк муз баскан алыстагы мекенинин асманынан да күн жүрүшүн басып өтөт. Мурат Фудзинин этегине барып колуна бир уч топуракты алды. Топурак жытын сезди. Топурак жыты Мураттын алай дүлүй болуп турган дүйнөсүнө жапон акыны Сайгёнун таржымалын салды. Кайран акын 3 сап ыр жазам деп ааламды безип, бу Фудзинин боорундагы тамтыгы чыккан алачыкта жашап, жалгыз аяк жолдо өмүр өтүп, ыр кучактап чирип өлгөнү, жалгыздык жан кудайына айланып, адамдардан уулак жашап, Фудзинин дарактарында безелени учкан куштар менен, шылдыр аккан суу менен, шамалга дирилдеген жалбырак менен, түнкү тунук ай менен, таңкы күн нуру менен сүйлөшүп, жалгыздыкты жан соого чалган Сайгёну эстеди. Анын 3 сабырын эми Фудзинин жели болгон саптарын эми түшүндү. Тирүүсүндө түрткүнчүк болуп элден сүрүлгөн Сайгё өлгөндөн кийин даңталып, уламышка айланды. Даңталыш үчүн өлүм гана кажетпи? Мураттын жадына Сайгёну пир тутуп, анын караанына табынган Басёнун 3 сап ыры келди. Фудзи боорунан келген жел, шаарга алып барам сени желпигичке салып, эң баалуу белек деп. Мурат бу 3 сапты ичинде күңгүрөндү да, Фудзинин жел аргысында жашаган тирүүлүккө бетин тосту. Ал Фудзиге келбегенде бул ырдын маңызын да түшүнбөк эмес. Мурат алакандагы топурактан жоготкон дүйнөсүн издегендей кусалыкты искеди. Апасы ата конуш топурагын бекем кысып жерде жатпаганда, ал деле бу жердин топурагына маани бермек эмес, жыттамак эмес, алаканда салып алыскы мекенин эстемек эмес. Бир уч топурак алыскы мекенин сагынтырды. Эртең өз жерине жол алат. Мурат канча рет бу ыйык жерге келсем деп тилек кылып, ниет байлап жүргөн ичинде. Мына ал ошол ыйык жерде 70ке келгенде бу ыйык тоону жанындай сүйүп, Фудзинин 36 тарабынан сүрөткө тарткан Хокусайдын тоосунда турду. Тоонун сүрү, калдайган карааны, деми, кубаты аны бир самга кыял бешигине терметти. Ал кыялында жарыктык апасы менен ушул ыйык тоонун боорунда жүрдү. Экөө күндүн алоо нурларын элде мурда тосуп чыкты. Апасы ошо күн нуруна жүзүн чайды, нурга жүзүн жууду. Ал бул тоонун боорунда кыялы элеп-желеп болуп, Фудзинин учу булут желген чокусунда, кадимки Ясунари Кавабата жазган 1000 канат турналардай учуп жүрдү. Апасы да турнага айланып кетиптир. Бийик булуттарды аралап, көгүрим деңиздин жарышкан толкундарын куш бийиктигинен карап турду. Кыял дүйнөсүндө термелип жатып, бу ыйык жердин олдо керемет касиетин сезди. Бүт ааламды жаңыртып, апа деп бакыргысы келди. Көзү умаштай чачырап, кыялы тетиги тоо этегиндеги деңиз толкундарын минип алып, көгүрим улуу сууга сиңип баратты. Мурат тоо этегинен бир уч топуракты алды да, чөнтөгүндөгү бет арчысына салып, бекем түйдү. Ал бул топуракты апасы жаткан жайга алып барайын деп тилек артты. Мүмкүн апасынын руху да анын жанында жүргөндүр. О дүйнөдөгүлөр бу жалган жазмыштай жерге, элге, тилге да бөлүнбөйт. Бу ыйык жердин топурагынын касиетин апасы да сезсин деди. Ал кечке маал Фудзиден Токиого кайтты. Эртең таңга маал учат. Нарита аэропорту. Мурат каттоодон өтүп, чемоданын жүккө тапшырды. Жапониянын аэропортунда эч бир жүргүнчүгө маселе жаралбайт. Кезек күтпөй бат эле өтөт. Ал самолеттин салонунда отурду. Ортодон орун алды. Жүргүнчүлөрдүн баары өз жайына отуруп, бир аздан соң самолет асманга көтөрүлөт. Мураттын жанынан картаң жапон аял жай алды.
Bir malda salondan stewardessanın үнü eşitildi. Murat aga dele көңүл бурган жок. Картаң аял апасынын жашына чамалаштай көрүндү. Жапон кемпир ага башын ийип сылык учурашты. Ушусам стюардессанын үнүн кулагы кайрадан чалды. Бу үн анын ысмын айтып жаткандай угулду. Чындап эле стюардесса Мураттын ысмын жарыя айтты. Укту да сөзгө түшүнбөдү. Шутушта стюардесса менен полиция кийиминдеги эркек киши келди да Мураттын паспортун сурады. Ал костюмунун төш чөндөгүнөн паспортун алып чыкты. Экөө жапон тилинде ага түшүнүксүз сөздөр менен сүйлөшүп жатты. Алар акырын сылык гана «Биз менен жүрүңүз» дегендей ишарат берди. Ал англис тилинде «Кайда?» деп суроо бергенге үлгүрдү. «Биз менен жүрүңүз» деп кайра баш чаңсады стюардесса. Муратты борттон түшүрмөк болдубу же адашып башка самолетко отуруп алдыбы? Өзү да айраң. Башка самолет болушу мүмкүн эмес. Анын уча турган самолету ушул. Жаңылышы да мүмкүн эмес. Мураттын оюнан ар кайсы бүдөмөк ойлор ушту. Эчтекеге акылы жетпей турду. Мээсинде мени кайда алып баратат деген беймаза ойлор. Булардын ага ашкере сылык мамилесине караганда чоочулай турган деле эчтеке жоктой сезилди. Muratты полицейскийдин кичинекей бөлмөсүнө алып келди. Бул бөлмөнүн ортосундагы столдо чемодан турду. Ал чындап эле Muratка таандык чемодан эле. «Сиздин багажбы?» деди. «Ооба, меники». Оюнда жаман ойлор дале ойку-айку учуп жүрдү. Астыртан тынчсызданып, майда калтырак басканында сезип турду. «Ачыңыз», деди. Мурат чемоданын ачты. Өзүнүн кийимдери, анча-мынча сатып алган буюмдары, мындан башка эчтеке деле жок. Полицейский кийимдердин арасынан кече Фудзиямага барып, бет арчысына оролгон топуракты алып чыкты да ага көрсөттү. «Бул эмне?» деди полицейский. «Бул топурак, Фудзинин топурагы», деди Мурат шашкалактап. Полицейский топуракты целлофан баштыкка салды да «Муну алууга болбойт» деп кыска сөз айтты да «Самолетту кармабай, пассажирди салонго алып баргыла», деди англис тилинде. Эч ким ага эчтеке деп толук түшүндүргөн да жок. Болгону бет арчыдагы топуракты гана чемодандан алып калды. Мурат кайрадан самолеттун салонуна стюардессанын коштоосу менен келип отурду. Жүргүнчүлөрдүн баары аны түшүнө бербей оолурая карап калды. Самолет абага көтөрүлдү. Иллюминатордон Жапон аралы көрүндү. Улуу суунун ортосундагы Жапон аралы көрүндү. Кемпир аралды өзгөчө сүйүү менен карагандыгы анын көзүнөн да, жүзүнөн да көрүнүп турду. Мурат да асман алдында калган Жапон аралын карап, ойлуу тигилди да, жанында отурган кемпирге үн катты. «Мен бир уч Жапон топурагын өз өлкөмө алып кетейин дедим эле, ырым кылып. Багажымдан алып койду», деди Мурат. Кемпир бир саамга унчукпай, акырын гана үн катты. «Жапондун жери ыйык», деп аял ойго тунжурады. «Биз бир уч топуракты да сыртка чыгарбайбыз», деди. Самолет барган сайын бийиктеп баратты. Мурат көкүрөгүн уялап, жан тамырында ээрий албай турган Басионун 3 сап ырын эстеди. Гүлдөгөн алчага тең келе албай, өңөштү булуттуу мунарыкта уяла түшкөн ай. Самолет барган сайын бийиктеп баратты. Улуу суунун арасында энесинин бир тамчы көз жашындай Жапон жери жатты.